Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, Алмазбек Акымжанович, элдин арасында уудуу кеп бар да. Мына кредиттерди алып атабыз, карыздарды алып атабыз. Бул качан карыз албайбыз деп эдик беле, карыз аспандын башынан көбөйүп кетти, антип кетти, минтип кетти деп. Өкмөткө сунушум, мына алынып аткан кредиттер боюнча жакшынакай элге түшүндүрмө берсеңер. 50 жылдык мына проценти жок кредиттер болуп атат, 40 жылдык, 30 жылдык, 20 жылдык. Бул эми түз багытталган кредиттер да бул. Таза сууга кетип атат, башка элдин муктаждыктарына, шаарлардын ичинде инфраструктураны түзөөгө кетип атат. Эми бул кредиттерди 30-40 жылга жайып ийгенде бул кредиттердин мындай Кыргызстан экономикасына мындай өтө деле оорчулугу жок да. Ушуну өкмөт бир элге туура эмес түшүндүрүп атат да. Анан муну элдер угуп алып, азыркы жүргүзүп аткан саясатка мына булар келип алып, карыз алып, баарыбызды карызга батырмай болду. Тышкы карыз көбөйүп кетти. Садыр Жапаровдун өкмөтү башкалардан айырмасы жок экен, карыз албайм деп атпады беле. Мына Национальный банкта алтыныбыз жатат. Ал алтынды эмне коротпойсуңар? Алтынды алып ошоларды салбайсыңарбы? Татиков элге кредит алуунун жол жобосун түшүндүрүш керек. Бул кандай жеңилдиктер болот? Бул эртең бүрсүгүн 10-15-20 жылдан бул өтө эле арзан, керек болсо жоюлуп кете турган кредиттер бар деп. Ушу негизи кредит алуунун принциптерин элге мына жөнөкөй жол менен ролик болобу, башка нерселер болобу түшүндүрүш керек да. Өлкөнүн саясатын элге жеткириш керек да, кредит алуудагы саясатын. Карыз эмне үчүн көбөйүп атат? Каяка кетип атат? Суу, таза суу, бул биздин бюджеттен акчаны короткондон көрө кредит алганда жеңил болорун, анын пайдасынын көп болгонун элге акырын-акырынан түшүндүрбөсө, элдин арасында уудуу кеп болуп, мына жалпы саясатка бул тышкы карыздар азыр эң негизгиси ушул жылдардын бири тышкы карыз саясатка эң чоң ролун, таасирин тийгизе турган темалардын бирөө болот, мен сиздерге айтып коеюн. Ошону азыртадан элге, журтка түшүндүрүш керек. Армияңар жатат, КТР телевидениеңар жатат. Башка иштериңер, губернаторлар, акимдер жатат. Айыл өкмөт башчылары жатат. Ошолор менен түшүндүрбөйсүңөр элге. Бул мындай болот, тигиндей болот деп. Биринчи аларды алып келип окутуп ал, анан тантырап көрүнгөн сүйлөп дагы кызуучу кылып ийбесин. Биринчи алып келип тышкы карызды окутуп, түшүндүрүп, анын структурасын, анын функциясын түшүндүрүп туруп анан элге жеткириш керек. Момундай карыз муну алганда мындай болот деп, адам яга чейин анан базардагы ККМ аппараттарын түшүндүрө албагансып, муну да түшүндүрө албай, дагы өкмөттүн башына айлантып, өлкөнүн чоң саясатына кедергесин тийгизесиңер да. Ошон үчүн Алмазбек Акымжанович, бул жылдын биринчи темасы ушул болот. Башка айтылган тема калбады. Акырын-акырын барып ушу менен азыр чайпайт. Ошон үчүн азыр даярдангыла ушуга. Рахмат.